Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй. Апсинидагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты. Сыймык Жапыкеев дайынсыз жоголуп кетти. Бир нече күндөн бери Чоң Азат партиясынын мүчөлөрү, лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеевди таба албай жатышат. Бул тууралуу Вести.kz сайтына аталган саясий бирикменин депутаттыгына талапкер Асхат Осмонов билдирген. Анын айтымында Жапыкеевдин телефону жок. Биз аны бир нече күндөн бери таба албай жатабыз, деди Осмонов. Ал ортодо Жапыкеевдин Фейсбуктагы баракчасында 18 саат мурун карапайым эл министрлер кабинетинин жаңы башчысы Садыр Жапаровду колдойт деп жарыяланган кайрылуу пайда болуп, анда карапайым эл Садыр Жапаровго убактылуу бийликти өткөрүп берүү менен аны колдогон, президент кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазышы керек деп жазган мурдагы прокурор. Эскерте кетсек, массалык башаламандыктардан соң Жапыкеев башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Бир нече күндөн кийин ал маегинде Сооронбай Жээнбековго, Райымбек Матраимовго жана экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыевге кылмыш ишин козгогонун айткан. Булак аргумент KG. Жанар Акаев, ишенбесиңер шымымды чечип көрсөтө алам. 13 октябрда Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өттү. Депутаттар чогулганга чейин депутат Жанар Акаев журналисттердин суроосуна жооп берди. Анда журналист депутаттын жаракат алган бутуна кызыкты. Жаракат алганым чын. 3 күн дарыгердин көзөмөлүндө болдум. Азыркы тапта баары жакшы. Бутум тууралуу ар кандай сөздөр тарап кетиптир. Аны мага жиберип жатышат. Ишенбесиңер шымымды чечип көрсөтө алам, деди Акаев. Булак Супер KG. Саясатты токтотуп ишке өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз элине кайрылуу жасады. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 октябрда премьер-министрдин кызмат ордунун легитимдүүлүгүнө байланыштуу Кыргыз элине кайрылуу жасады. Мамлекет башчысынын кайрылуусу толук берилет. Урматтуу мекендештерим, кечээ Жогорку кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрликке мыйзамдын бардык нормаларын сактоо менен кайра кароо сунушун парламентке жөнөттүм. Буга чейинки Жогорку кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер таануусу үчүн өкмөт башчынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясатты токтотуп ишке өтөлү. Күндөн күнгө таажы илдети пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окушу керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тартышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарынын бир ыргакта чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргыз өлкөсү укуктук өлкө. Маселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Баарыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир журт катары абийирибизди сактап калалы деп жазылат кайрылууда. Булак Супер KG. Канат Исаев президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишине каршы. Жогорку кеңешке жаңы шайлоо башталганга чейин айрым мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу 13 октябрда парламенттин спикерлигине талапкер Канат Исаев журналисттерге билдирди. Анын айтымында парламент ушундай оор күндөрдө иштеп, өлкөдө мыйзамдуулукту камсыз кылышы керек. Ал ушундай кырдаалда парламентте чоң роль ойной турганын, ошондуктан 2 айдын ичинде өлкөнү мыйзамдуу жолго кайтаруу максатында айрым мыйзамдарга жана башка чечимдерге өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн экенин кошумчалады. Канат Исаев президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишине каршы. Президент өлкөдөгү мыйзамдуулуктун жана туруктуулуктун кепилдиги ал калышы керек, деди Канат Исаев. Булак аргумент KG сайты. Жогорку кеңеш өзгөчө абал боюнча токтом кабыл алды. Саат 16:00 белгиленген кезексиз жыйын кечки саат 18:55 башталды. Буга кворумдун чогулбай жатканы себеп болду. Жогорку кеңештин депутаттары президент Сооронбай Жээнбековдун Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча жарлыгын колдоп, токтом кабыл алды. Эске салсак, 13 октябрда депутаттар кезексиз жыйынга чогулуп, 62 депутат каттоодон өттү. Алардын бардыгы документти бир добуштан колдоп беришти. Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октябрь күнү Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча жарлыгын жарыялаган.
Аны парламент бекитип бербегендиктен 12 октябрь күнү кайрадан ушундай эле жарлыкка кол койгон. Мыйзамга ылайык, эгер парламент маселени бекитип бербесе, документ 3 күндөн кийин күчүн жоготмок. Жарлыкка ылайык Бишкектеги өзгөчө абал режими 19 октябрга чейин иштеп, кечки саат 22:00дөн таңкы саат 5:00 чейин шаар тургундарына сыртка чыгууга чек коюлат. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган Канат Исаев тууралуу кызыктуу фактылар. Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Канат Исаев Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында төрага болуп шайланды. Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жаңы дайындалган Канат Исаев тууралуу фактыларды топтоду. Чүйдүн кулуна Канатбек Исаев 1975-жылдын 7-февралында Чүй облусунун Кошой айылында төрүлгөн. Жогорку билимдүү 1996-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин аяктаган. Үй бүлөсү Канат Исаев 7 тууган. Агасы Талантбек Исаев Ички иштер министрлигинин адистештирилген мамлекеттик коргоо кызматынын башкы башкармалыгынын жетекчиси болгон. Ага чейин жол кайгуул кызматын башкарган. Атасы тууралуу ачык булактарда маалымат жок. Апасы Асымбүбү Ташыбаева 1941-жылы 12 майда Нарын облусунун Актала районунда туулган. Ал өмүрүнүн соңуна чейин мугалимдик кесипти аркалап 50 жылдан ашык физика, математика сабагынан балдарга билим берген. Ошондой эле Баатыр эне ордени менен сыйланган. Эл агартуунун мыктысы төш белгисине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамына татыган. Ташыбаева быйыл 2020-жылы 6-июлда 79 жаш курагында дүйнө салган. Жеке жашоосу Исаев келинчеги Жамиля менен мектепте окуп жүргөндө эле таанышкан. Учурда жубайлардын 5 баласы бар. Улуусу Бермит, экономист, былтыр турмуш жолун аттанган. Экинчиси Чыңгыз, шахмат боюнча бир нече мелдештин жеңүүчүсү. Андан кийинки балдарынын аты Тынай жана Канышай. Ошондой эле жубайлар былтыр кыздуу болушкан. Жылкы баласына жакын. Исаев жаштайынан жылкыга жакын, ар дайым ат минип улакка дагы түшөт. 2002-жылы Көкбөрү боюнча Тынай аталышындагы профессионалдык команда түзгөн. 2011-жылдан тарта Көкбөрү федерациясын жетектей баштаган. Эмгек жолун фискалдык органдарда иштөөдөн баштаган. Канат Исаев 1997-2000 жылдары мамлекеттик салык кызматында, андан кийин мамлекеттик салык инспекциясынын Сверлов райондук башкармалыгында стажер, инспектор, ага инспектор, башкы инспектор болуп эмгектенген. 2003-2008 жылдары болсо Чүй райондук кеңешинин депутаты, Тынай ата уюмунун төрагасы, экономика жана каржы министрлигинде алдыңкы адис, газ чарбачылыгы башкармалыгынын жетекчиси, орун басары, облустук башкармалыктын жетекчиси, башкы дирекциянын мүчөсү катары иштеген. Токмокту башкарып турганда жемкорлукка айыпталган. Канат Исаев 2008-2010 жылы Токмок шаарынын мэри болгон. Ал бул кызматта жүргөн кезде муниципалдык жер тилкесин жеке компанияга соода борборун куруу үчүн берген деп коррупция беренеси менен айыпталган. Бирок 2018 жылы берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деп өзгөртүлүп, мөөнөтү өтүп кеткендиктен иш кыскартылган. Массалык башаламандык уюштурганда УКМК кармаган. Канат Исаев 2017 жылы массалык башаламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деп айыпталып, УКМК тарабынан кармалган. Исаевден тышкары уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалганы айтылган. Башкы прокуратуранын тараткан маалыматы боюнча Исаев эгер президенттикке талапкердин бири шайлоодо утулуп калса, массалык башаламандык уюштуруу, бийликти басып алуу боюнча айрым адамдар менен сүйлөшүп макулдашкан. Исаев кийинчерээк үй камагына чыгарылган. Агасы ал үчүн Ички иштер министрлигиндеги кызматынан кеткен. Канат Исаевке жогорудагы кылмыш иштери козголгондон кийин агасы Талантбек Исаев Ички иштер министрлигинин адистештирилген мамлекеттик күзөт кызмат башкармалыгынын жетекчилигинен өз каалоосу менен кеткен. Бирок кийинчерээк кайтып келерин, ал эми кайсы кызматка экендиги белгисиз экендигин айткан. Сариев Исаевди керт башын ойлойт деп. Экс-премьер-министр Темир Сариев Канат Исаевди балыкчы Коромду унаа жолунун тендери боюнча чыккан жаңжалдын себепчилеринин бири деп атаган. Мурунку өкмөт башчы аны тендерге катышууга ниеттенген Империя Групп компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп айыптап, Исаев мамлекет жана коом кызыкчылыгынан өзүнүн керт башынын пайдасын жогору коерун билдирген. Республиканы андан кийин Кыргызстанды жетектеди. 2010 жылы Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болуп шайланган.
2010 жылдын декабрь айынан баштап 2012 жылдын июнь айына чейин республика фракциясын жетектеген. Андан соң фракциядан чыгып, Бирдиктүү ынтымак деген депутаттык топту жетектеген. 2013-2015 жылдары өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү катары эмгектенип, парламенттик шайлоого катышууну чечкендиктен кызматын тапшырган. 2015 жылдын октябрь айынан баштап Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты, фракция лидери болуп келе жатат. Исаев жана Көкбөрү чыры. Былтыр февралда Көкбөрү Федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов кызматтан кетип, анын ордуна дароо эле Түндүк электр ишканасынын директору Искендер Кадыркулов шайланган. Эртеси Канат Исаев 2013 жылы Көкбөрү Федерациясын жетектеп турганда Казакстан негиздеген түрк тилдүү элдердин салттык спорттуу ассоциациясына мүчө болуп кирүүгө кол койгон деген документтер тарап, аны чыккынчы деп атагандар болгон. Бул документ Кыргызстан көкпарды эл аралык оюн катары таанып, өнүктүрүүгө макулдугун берди дегенди түшүндүрөт дешкен. Өзү ал кол койгон документ кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келбейт деген. Ал ассоциацияга кирген эмес, улуттун кызыкчылыгына каршы келди дегенге туура келбейт. Мүчө болсо эле тайгазан эрежеден алып салынат дегенди түшүндүрбөйт. Документтерди бирөө атайын таратууда. Муну атайын бирөө уюштурушу мүмкүн. Жетекчиликтен кеткенден кийин маселенин баарын башка бирөөгө оодарууга аракет жасалып жатат. Ким каралап жатканын айтпай эле коеюн деген Исаев. Булак Спутник KG сайты.